бизде мергенчилердин таймашы. Bir очко. Bir рупай. Азыр айылдын кечи ырдайбыз. Сүйөм деп мен сага айта албайм, сүйөрүңдү бир өзүңдөн байкай албайм. Алтыным жаныңдан чыккым келбей, келген соң кайра мен кайта албай. Келген соң кайра мен кайта албай. Көрсөтүүнүн демиурчусу Салих Строй курулуш компаниясы. Оңой эле келип отуруп калды деп атасыңарбы? Жок, чында оңой болгон жок. Биз канчалаган кыйынчылыктарды ашып өтүп анан ушул жерге келип отурдук. Чында ал кыйынчылыктардын баардыгы азыр билинбей калды. Арзак бекен? Сонун экен. Биз азыр Кежиге көлүнө сапар алдык. 1 саат жол жүрөт экенбиз. Бийик тоолорго кыяга чыгасыңар деп жатат. Күчтү топтоп, энергияны топтоп жөнөп атабыз. Жөнөкөй эле көлөң болсо дагы. Биз сапарга кечирээк чыгып, дождевик алганы таппай калдык эле, маркеттерде Ош шаарына аралап. Мына ушул жерде өзгөчө Кежиге көлүндө, жайлоодо боз үйү бар жарандар. Аябай ак көңүл, кеңпейил, баягы жайлоонун адамдары өзгөчө сонун адамдар болушат го. Бизге баарын берип, каймагын берип, сүтүн берип, мынтип дождевиктерин да берип атат, суу болуп калбагыла деп. Зонтигин берип, жүрөгүм жылып кетти. Секин басып келдик эле, суу көрбөйсө. Бирок баары бир кетти. Мына чыкты. Мына кичинекей кирип кетти. Азыр булар ошо бир баш багып, анан кайра кирип кетти. Мына турасың. Чыкты. Өзгөчө ошол жер. Карасам ушундай тоонун ортосунда жайгашкан бул көлгө башка жактан суу агып келбейт да, болгону ошол жерден булак деп коюшат экен. Ошол булактан чыккан суу топтолуп ушундай Көлгө айланган, да? Жалаң мындай бийик тоолордун курчоосундагы көл экен го. Булуттарга бир аз эле калдык да, жетейин деп атабыз. Бир кадам жакын калгандай эле го. Учуп жетип ала тургандай болот.
Азыр эле ушул Кежиге көлүнө сиздер билген дайыма ушундай сонун шедевр видеолордун Кыргызстандын кооздугун көрсөтүп тартып жүргөн Белек Мусаевдин дрону түшүп кетти. Кежиге көлү жутуп кетти дейли. Өкүнүчтүү албетте. Белек Мусаевди өзүн тааныбасаңыздар деле фамилиясын, атын уксаңыздар керек же жок дегенде ал тарткан кооз видеолорду көргөнсүңөр. Ошол видеолордун баары ушул дрондо тартылчу эле да. Шамал болуп ушу аскага тийди. Аскага тийгенден кийин эле жерге көлгө түштү. Эгер жерге түшкөндө балким алып оңдогонго мүмкүн болот эле. Азыр көлгө түшкөн үчүн отурабыз, эми аны эмне кантип ала албай. Балким мындан дагы укмуш видеолорду тартыш үчүн мындан дагы күчтүүрөөк дрон алганы жол ачылгандыр деп жакшылыкка жооруп атабыз. Мен ушул жерден жалпы досторго кайрылып бир акция баштагым келип турат. Эгерде сиз буга чейин Белек Мусаев тарткан видеолорду көрүп жүрсөңүз, келгиле достор, мына ушундай видеолор токтоп калбай мындан ары дагы чыгып туруш үчүн биргеликте ар ким албетте каалоочулар бир кол кабыш кылып дрон Белекке берели. Белекке дрон Белек кылалы. Аттиң эми бул жакта жатат, ичинде кандай сонун кадрлар бар эле. Бүгүн өзгөчө кадрлар тартылды эле, баары кетти ошонун ичинде. Бир күндүк эмгегибиз көлгө түшүп кетти. Өкүнүчтүү. Бүгүн биз жамгырдын жааганына, сууктун ошо аба ырайынын сууктугуна карабай ушул жайлоого келдик. Бул жерде мен 2-3 жыл мурун келгенимде 2-3 гана боз үй болгон. Азыркы учурда боз үйлөрдүн саны дагы көбөйүптүр. Эң кызыгы бул жерде кадимки дүкөн ачылып калыптыр. Кежиге жайлоосунда Кежиге дүкөнү деген. Ошол дүкөндүн ичине кирип көрөлү. Мен чындыгында кызыгып атам, ичинде эмнелер болду экен депчи. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Эжеке, мен азыр бул жакка келатып, анан ушул Кежиге дүкөнү дегенге учурадым да. Анан чындыгында кызыгып келдим, себеби жайлоодо дүкөн ачуу кандай, кимдин идеясы болгон, бул идея каяктан пайда болду, өзүңүз бир аз айтып өтсөңүз. Биз эми буну жайлоого келгенде могул жерге баары эс алуучулар келет экен да. Анан келгенде биз биринчи бул жерге жөн эле баягы жайлоого эс алууга чыкканбыз да, былтыр чыктык эле. Эс алууга чыгып, анан отурсак баары эле суу жок экен, даже эчтеке жок экен, биз чарчадык дегенден анан ушул өз негизи баламдын идеясы болду. Жайлоого барып эс алып отурбайсыздарбы каникулда, өзүм мугалиммин да. Отурбайсыздарбы, ошол жер жакшы, кызыктуураак, зерикпейсиздер дегенден анан келип ушул жерге келип отурсак, анан элдин баары эле келип эле суу жок экен, даже эчтеке жок экен, бизге условия кылып бербейсиздерби, жоктон эле келгенде эс алганга дегенден анан ушинтип бир 4 үйдү коюп, анан ушул суу алып келип койдук. Ошо быйыл ошо былтыр ачтык эле, быйыл ошо сууларды алып келип, анан ошо күн чыракты коюп, кичине элге шарт болсун деп ошо ошону жасадык. Канча боз үйгө төлөп берет экенсиз? Бул өзү негизи 20 үйгө чейин берет экен, биз азыр 5 эле үйгө, 6 үйгө коюп койдук да. Бул жерден анан таштанды таштабаңыздар, тамеки тартууга жана ичимдик ичүүгө тыюу салынат деген жазууларды билип койсуздар. Бул нерселер сонун. Анан мен тирге кызыгып атам, тир атып көрөлүчү эже.
ашы. Менин оң жагымда Алайдын жигиттин кара торусу, кыздардын жүрөк оорусу дейт Адилбек Абдакимов. Ал эми сол жагымда Карагулжанын жигити, биздин жаш журналист. Бүгүн бул журналист менен оператордун кимисинин колу түз, кимисинин көзү курч, кимиси күчтүү мерген экенин көрөбүз. Ал эми биздин бул тарапта калыстар тобу жана көрүүчүлөр. Биринчи Карагулжанын жигити баштады. Биринчи аракет, биринчи ок. Биринчи аракет деген жок. Адилбектин биринчи аракети. Бир очко. Бир упай. Толубайдын экинчи аракети, экинчи огу дагы тилекке каршы текке кетип калды. Азыр Алайдын жигити Адилбек Абдакимов экинчи огун октоп жаткан учуру. Мергенчимин деген жигиттин экинчи аракетинен дагы канчалык байнап чыгат көрөбүз. Экинчи упай. Үчүнчү жолку аракет жана бир упай Карагулжанын жигитинин эсебинде. Кымыздан. Кымыз. Жүктөнчү. Жүктөн көтөрөт кымыз ага. Канча? 5 литр. 5 литр? Оглачы 5 литрге. Алайлыктар 5 литр кымыз оңой эле алайлыктар үчүн. 2 литр. Жок, 2 литр кымыз. 2 литр кымыз. 2 литр кымыз жүктөрдү кечиге көлүнө чейин көтөрүп барбайт. Үзбөй. Кетти. 4-чү жолку ок атуу. Тийди. Жейник. 4 упай. Рахмат. Жогоруда айтылгандай 4 жолу ок атылды, 4-өнү тең тийгизем деди, 4 ок тең тийди. Карагулжанын жигити Толубай 4 октун бирөөсү гана. Кубат боюнча да чемпион болгонбуз деп. Мен деле тийгизбедим да. Ок деле тийбей калды да. Акам сыйлап койдум да. Бул оюн эң башкысы 2 литр кымызды чогуу ичебиз. Биз саякатыбызды Ош ТВ телеканалынын жалпы жамааты эс алып жаткан Мурдаш жайлоосунан улантабыз. Бул жайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү мына ушундай. Азыр жамгыр жаап жаткан болсо, 1 сааттан кийин күн чайыттай ачылып кетиши мүмкүн. Мына ушундай өзгөчө аба ырайы бар жайлоодобуз. Ош ТВ жамааты кандай эс алып жатат, аны да көрсөтүп беребиз. Биринчи болуп биздин эң мээнеткеч сотрудниктен баштайбыз. Адил мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз Ош ТВда ким болуп иштейсиз? Ош ТВда оператор. Өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Мен Ош ТВда оператор, монтажер болуп иштейм. Сизге кандай кыздар жагат? Келечектеги жубайыңыз кандай болуш керек? Талаптар? Негизи мага аялдыкка мындай өтө акылдын деле кереги жок экен. Мага бир ден соолугу жакшы, анан миңге чейин санаганды билсе эле ала берейин деп атам. Уктуңарбы кыздар? Адилбек Абдакимов Алайдын жигити, Алайдын күчтүү жигити. Ден соолугу чың, миңге чейин санаганды билген кыздар кайрыла бергиле. Мурдаштын кымызы дейт го. Бизге алып келатасыңбы? Ооба, бир мас кылайынчы. Толубай журналист, Ош ТВнын эң кенже кызматкери, эң акыркы болуп деле ишке кирген сен. Ооба, эң акыркы мен болду, 2 ай болуп калды, буюрса 2 айдан өтүп атат. Карагулжалык экениңи бир сөз менен далилдечи. Чыгышка. Дагы бир сөз калып кетти. Садак болоюн. Молодец, Карагулжалык. Көрдүңөр да Карагулжанын жигити. Эс алуу кандай болуп атат? Сон буюрса, азыр кымыз менен баштайлы деп турабыз сразу эле. Биз боз үйдүн ичинен башкы редактор Гүлшайыр эжени таап алдык. Гүлшайыр эже, кандай жер экен биринчи мындай оңой суроо берип баштайын сразу эле. Сонун жер. Сонун жер экен. Мындай деп
Алла өпкөгө жете турган. Келечектеги пландарыңыз айтасыз же болбосо Махырга эмне сурайсыз ошону айтасыз. Кайсынысын айтасыз? Экөөнү тең эле айтпай эле койбоймунбу? Жок, бирөөсүн айтышыңыз керек, бирөөсүн тандаңыз. Пландарым көп эми анан Махырга. Я хочу белый дом, голубые ставни и комнату с видом на реку, чтобы я могла рисовать. Еще что-нибудь? Я хочу, чтобы весь дом опоясывала веранда, где можно пить чай и смотреть на закат. Жакта биздин директорубуз Марат Акимбекович отурат. Кандайсыз? Эс алуу. Жакшы. Директор катары Ош ТВнын жалпы жамааты эс алып жүрүптүр. Ушул жерден суроо берели. Жамаатта эң уйкучу кызматкер ким? Эң уйкучу кызматкерби? Бирөөнү атай албайм го дейм, көп эле да ондай. Көппү уйкучулар? Көп эле. Эң уйкучусу ким? Ушул жерде жогун айт. Сен болсоң керек. Эң уйкучу мен экем. Кийинки суроосу деле эң эрке кызматкер. Эң эрке кызматкер, эң эркеси Ажыбай. Ажыбай, я уйкучу Ажыбай экен. Эрке мен болдум ошондо. Эрке сен болсуң керек. Анда эң тил укпаган кызматкер. Асанова. Ош ТВда иштеш үчүн кандай талаптарды коесуз? Жаштарга, иштейин дегендерге. Жаштарга мисалы кулагында ээн болбош керек, көзү көр болуп калган жандык болбош керек, арык дагы болбош керек, семиз болуш керек, мындай нын жан эмес, мындай тирик болуп турган. Мени карабала. Токтом. Азаматке, зарплатаңыз сизге жагабы? Конечно, нравится. Она такая маленькая, хорошенькая. Есть куда расти, иногда позволяет себя подождать. Вот это поворот! Атмосферасы сонун баягы шаардын күйүр шабырынан, турмуш тиричиликтен, дагы күнүмдүк тиричиликтен олак болуп, кичине болсо да мына антеннада тартпайт экен да. Ушунусу дагы сонун экен. Сүйүнчү. Антеннада тартпайт экен, сонун эс алып атабыз. Көрүүчүлөр үчүн Ош ТВдагы кызматыңызды бир тааныштырып кетсеңиз. Я деревенская сумасшедшая. Это моя работа. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. Офисте отурганда көбүнчө элдер келет го Ош ТВны издеп. Эң көп офистин эшигин кандай адамдар, кандай маселе менен такылдатат? Сиздер бизден бөлөк отурасыздар? Ооба, мен коммерческий отделда болгон үчүн мага көбүнчө реклама боюнча келишет. Өздөрүнүн ишин, бизнесин элдерге жайылтуу үчүн бизге рекламага келишет. Айдан эже бизде рекламный бөлүмдө иштейт. Ош ТВга реклама бергиңиздер келсе, Айдан эжеге байланышыңыздар. Жакшылап көрүп таанып алыңыздар. Жакшы эс алыңыз. Алайкунун кызы үчүн бул жер кандай экен ошондо? Бул жер дагы өзгөчө экен. Негизи биздин жайлоолорго окшоштурдум, бирок бул жакта мындай түз жерлер көбүрөөк экен. Анан негизинен бул жака келишибиз, жолдор биздин жайлоолорго окшош экен. Чоң рахмат. Үйлөп койсоңуз. Жаңылыктар программасында дүйнө жаңылыктарын алып барат. Андан сырткары эң негизгиси биздин Ош ТВ телеканалынан кетип аткан, бизде эфирге берилип аткан Мараштык сериалы, Мараштык кино сериалында башкы каармандын үнүн коштойт. Жакында саңар атамын. Тапанчаңды ташта. Токто. Делал суранам мечетке какпа. Суранам. Мен башкы каарманды Алина Боз деп эле тааныйм. Алина Боз деген түрк актрисасы, кинодогу аты кандай эле? Кинодогу аты Махур. Махур деген башкы каармандыгы. Бир үн коштойт. Кинону биринчи менде мындай кызык окуя болгон да. Кинону биринчи баштаганда биринчи баягы үй кызматкерлерин окуп баштаганмын. Анда болсо кечке эле тамагыңыз таттуу болсун. Анан кош келипсиз деп эле ошентип берет болчу да кечке элечи. Анан азыр болсо башкы каармандын бир аз кыйынчылыктары бар, анда сөзү көбүрөөк болот. Ошол бир аз кыйынчылык болот, бирок менин эң жакшы көргөн жумуштарымдын бири ошол котормо. Өзүм дагы ошол жумуштан рахат алам.
Анын үстүнө түрктөрдүн киносунда кечке ыйлай берет, кыкыра берет, уруша берет, Ал жактары бакыра да берет. бар. Ооба, негизи анан мени айтышат, мисалы, сен кинодо көпчүлүк ошондой да, башкармандар аябай мындай көп ыйлайт, кыйкырат, анан негизи жашоодо мен андай эмесмин. Бирок кинодо ошол бакырганга туура келет, ыйлаган жеринде ыйлаганга туура келет, ошондой. Жакшы эс алыңыз. Рахмат. Сизге ийгилик. Рахмат. Барыбызга Фотосессия сонун болсун. Ооба, сонун болсун. Азыр айылдын кечи ырдайбыз. Токоюн бойлоп баратса. Бир ужулат сойлоп өтүп сүйүңө, биз заматта ойлоң болгон дүнүйөм, өзүң менен айыкчудай сезилип, ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм. Бириндей жашоо берген өңдүң амага, жагымдысың жаздын гүлүндөй, эй гүлүндөй. Махаббатым чолпон жылдыздай, көз талдырат көркөм кундуздай. Албетте, бизден алыстабаңыздар. Биздин кызыктууга сиздер да чогуу кошулуп, биз менен чогуу саякаттап, Кыргызстандын кооз жерлерин биргеликте көрүңүздөр. Ар дайым ушундай кооз жерлерде эс алып гана жүрө берели. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Салих Строй курулуш компаниясы.